Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, күндөлүк программасынын кезектеги чыгарылышы сиздер менен мен Акжол Исламова спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Караколдун Барс клубу Супер кубогун жеңип алды. 19 августта Бишкек шаарында Дурдой командасы менен Барс клубу Супер кубок үчүн беттешип, оюн 2-0 эсебинде Барстын пайдасына жыйынтыкталды. Бул беттештин башкы каарманы болуп, Барс клубунун 9 номердеги оюнчусу Бекжан Сагынбаев аталды. Ал оюндун биринчи тайм аяктарда бир гол киргизип, кайра экинчи тайм башталары менен экинчи голду жаратты. Оюндан кийин Барс командасына Супер кубок жана $50,000 акчалай сыйлыкты Кыргыз футбол биримдигинин президенти Адылбек Касымалиев өзү тапшырды. Барс командасын дагы бир жолу жеңиши менен куттуктайбыз. Эми алдыда жогорку лига жана кубоктун оюндары күтүп турат. Кандай ойлойсуз, бул жолу чемпион ким болот? Комментарийге жаза кетиңиз. Роналдо Өзбекстанга келиши мүмкүн. Азия чемпиондор лигасынын чучугулагынын жыйынтыгында Ташкенттин Бактакор клубу Сауд Аравиясынын Аль-Наср командасы менен бир тайпага туш болду. Маалыматка ылайык, эки команданын ортосундагы беттеш ноябрь айында Ташкентте өтөт. Андыктан Роналдонун дагы Өзбекстанга келиши күтүлүүдө. Португалиялык жылдыз акыркы жолу Өзбекстанга 2009 жылы келген. Быйыл футзал сезонунда Кыргызстандын Супер кубогу өткөрүлбөйт. Бул боюнча Кыргызстандын футзал ассоциациясы билдирди. Сезондун алгачкы кубогу үчүн өлкөнүн учурдагы чемпиону Бишкектин Toyota клубу менен Кыргызстандын кубогунун ээси Нарын командасы беттешмек, бирок Toyota жаңы сезонго катышпай турганын билдирген. Белгилей кетсек, футзал боюнча Кыргызстандын Супер кубогу 2017 жылы өткөрүлгөн, ал эми 2025 жылы Супер кубокты Алай командасы жеңип алган. Кийинки дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2028 жылы Татарстандын Казан шаарында өтүшү ыктымал. Бул тууралуу Татарстандын жалпыга маалымдоо каражаттары жазышууда. Быйыл 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. Ачылыш аз эми Бишкек аренада, ал эми негизги мелдештер Ысык-Көл облусунда уюштурулат. Маалыматка ылайык, оюндардын жабылуу аземинде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын желегин кийинки уюштуруучу тарапка өткөрүп берүү аземи болот. Эгер маалымат расмий ырасталса, анда кийинки көчмөндөр оюндары Казан шаарында өтүшү ыктымал. Сиздер менен мен Акжол Исламова, бул күндөлүк берүүсү кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө.